биздин кийинки карай турган темабыз төрт бурчтуктар темасы деп аталат. Бул жерде бизге эмне белгилүү экен? Бизге квадрат берилиптир, анын ичине дагы бир квадрат сызылыптыр. Ошол кичинекей квадраттын периметри 24 болсо, анда биз чоң квадраттын периметрин табышыбыз керек экен. Биз бул жерден биринчи эмнени карайбыз? Бизге бурчтар белгилүү экен. Демек, бул бурч бизде 30 градус экен. Анда бул бурч дагы бизде 30 градус болуп калат дагы. Бул 4 3бурчтук бири-бирине барабар болуп калат. Биринчи биз кичинекей квадраттын жагын таап алышыбыз керек экен. Анда биринчи периметрдин формуласын эстешибиз керек. Квадраттын периметри бул анын 4 жагынын суммасына барабар. Же болбосо анын бир жагын эле 4кө көбөйтүп койгонго барабар. Анда формуласын жаза турган болсок, периметр барабар 4а болуп калат. Анткени квадраттын жактары бири-бирине барабар болгондуктан бир жагын эле майнусун алып, аны 4кө көбөйтүп койсок болот. Анда 24 барабар 4а болуп калат. Бул жерден аны таба турган болсок, 24-тү 4кө бөлүп койбоз, 6. Биз ушинтип кичинекей квадраттын жактарын таап алдык. Ал 6га барабар экен. Эми бул жерден бул үч бурчтукту карап көрөлү. Бул жерде EF деген гипотенуза, анткени ал 90 градустун каршысында жатат. Дайыма чоң градустун каршысында жаткан жак гипотенуза болот. Эгерде бир жагы гипотенузаны таап алсак, анда калган эки жагы катеттер болуп эсептелет. Бул жерде EF бизде гипотенуза болду, EB катет, FB катет болду. Эми 30 градустун каршысында жаткан жактын касиетин эстейли. 30 градустун каршысында жаткан катет гипотенузанын жарымына барабар дегенди билдирет. Демек, гипотенузаны биз айттык го, EF деп, ал 6га барабар экен. Анда FB катети бизде 3кө барабар болуп калат. Анткени гипотенузанын жарымына барабар. Эми бул жерден биз экинчи катетти табышыбыз керек экен. Экинчи катетти табыш үчүн биз Пифагордун теоремасын колдонобуз. Пифагордун теоремасынын формуласын жаза турган болсок, c квадрат барабар a квадрат плюс b квадрат болуп жазылат. С деген бизде гипотенуза, а деген катет, b деген катет. Демек, гипотенузанын квадраты катеттеринин квадраттарынын суммасына барабар дегенди билдирет. Бул жерде бирок бизде гипотенуза белгилүү, катет белгилүү эмес. Демек, а катети белгилүү дейли, 3, анда b катетин табышыбыз керек. Анда бул жерден b катетин табыш үчүн мен c квадраттан a квадратты кемитишим керек. Анткени биз аны деген алып өтүп атабыз да теңдемей калат. Анда кемитүү болот. Демек, b квадрат барабар c'нын ордунда бизде 6 турат, 6нын квадраты кемитилген, a'нын ордунда айттык 3 турат. Демек, 3түн квадраты. 6нын квадраты 36, кемитилген 3түн квадраты 9 барабар 27. Анда b квадрат бизде 27ге барабар болду. B'ны таба турган болсок, ал тамырасында 27 болуп калат. Тамырасында 27-ни жөнөкөйлөтө турган болсок, биз 9 көбөйтүлгөн 3 деп жөнөкөйлөтөбүз. А 9тан биз билебиз, тамырдан 3 чыгат. Демек, 3 тамырасында 3 болуп калат. 3 тамырасында 3. Анда бул жагыбызда бизде 3 тамырасында 3кө барабар болот. Эми бул жерден биз таап алдык. Эми CB жагын таап көрөлү. CB жагын табыш үчүн мен FB жагына CF жагын кошушум керек. Мындайча айтканда 3кө кошулган 3 тамырасында 3тү кошушум керек. Анда 3-сүдөн 3 кошулган 3 тамырасында 3. Бул CB жагынын мааниси болуп эсептелет. Периметрди таба турган болсом, мен муну 4кө көбөйтүп коюшум керек. Барабар 12 кошулган 12 тамырасында 3 деген жооп чыгат. А бул жооп бизде В вариантында берилген экен. Демек, жооптор баракчасында биз В вариантын белгилешибиз керек.